Саламатсыңарбы, балдар? Мени көрүп жатасыңарбы? Саламатсыңарбы? 5-класс. Дарига атайым 1-чы чыгып атат, бир мет саламатчылык. Барыңар кошулдуңарбы? Бул жактан мен көрүп турамын, кимдер сабакка катышып жатат? Нурсултан, саламатсыңбы? Аман, Азамат, Сайкал, саламатчылык. Жакшы. Ахат. Алихан. Алихан кыргызча саламдашабыз, Жакшы. Саламатчылык, мен көрүп атам. Сабак бүткөндөн кийин дагы карайм, Барыбыз жакын келип, Алия саламатчылык, жакын келип экранга даяр болуп кум коюп угабыз, Бүгүн балдар кыргыз адабияты сабагынан жөө жомоктордон акылдуу кыз деген жомок менен таанышабыз. Акылдуу кыз деген мудрая девушка. Бул жомокту мурун окудуңар беле? Кимдир бири окуду беле? Эч ким окуган эмес. Анда эмес, таанышабыз, Балдар, саламатчылык. Сентябрь аягы бүтүп калды. Ошондуктан азыр бүт балаларыңарды класс жетекчиңерге жөнөттүм. Өзүңөр да карайсыңар, ата-энеңер да карайт болуш керек. Кимдер баа алып жатты, кимдердин баасы жок, ошон үчүн чамдагыла. То есть я отправила результаты за сентябрь, оценки, да? Посмотрите, у кого нету оценок, значит, я потом не могу ставить за сентябрь оценки. До конца еще немножко осталось. У кого есть задание, то есть остались задания, отправляйте. Хорошо? На почту, на WhatsApp. Анда эмесе сабакка көңүл бурабыз. Албетте сабактын максаты менен таанышып алсак, акылдуу кыз жөө жомогунун маанисин түшүнөбүз, жакшылап түшүнүп алалы. Сөз байлыгыбызды, ички дүйнөбүздү кеңейтебиз. Балдар, канчалык көп адабиятты окусак, биз туура жазганды үйрөнөбүз, жакшы сүйлөгөндү үйрөнөбүз, кеңири сүйлөгөндү. Ошондой эле кыргыздын табышмактары аркылуу акылдуу, тапкыч болууга үйрөнөбүз. Табышмактар дегенди ким которуп коет? Элдик өзеки чыгармаларды табышмак дегенди. Табышмак дегенди кантип которду беле? Загадки деп, Аман абдан активдүү катышат, Демек, табышмактар бизди эмне кылат экен? Ар дайым акылдуу болууга тарбиялайт экен, тапкыч болууга үйрөтөт экен, Сабактын алдында биз сөздөр менен иштеп алалы. 1-чи бөлүм акылдуу кыз жомогу кан эмнеге ыйлады деп аталат. Ошондуктан китепти ачып баарыбыз 11-чи бетти ачтыңарбы? Баарыбыз ачабыз. 11-чи бетти ачабыз. Жана ошондой эле 12-чи бетинде сөздүк иши бар. Баарыбыз ачтыкпы? Китептерибизди баарыбыз ачтыкпы? Биз азыр жаңы сөздөр же сүйлөмдөр менен таанышабыз, 12-чи бетте ошо сүйлөмдөр турат. Ооба. Апай ачты. Кан көтөрүп алгыла. Балдар, жомокту, текстти жакшы түшүнүш үчүн биз орусча вариантында карай кетебиз, Кимдер түшүнбөсө, кыргызча кимдер түшүнбөсө, бул айрыкча жакшы түшүнө албагандар үчүн. Кан көтөрүп алгыла. Изберите царя деген сүйлөм экен, Өлүүнүн сөзүн тирүү сыйлабайт дептир. Мен өлгөндөн кийин сөзүм да өлөт. Живые не уважают слова умерших, мои слова умрут вместе со мной. Это целое предложение, да? Обратите внимание. 3 күнгө чейин тамак ичпей, канатын какпай жатты. Это имеется в виду, был сокол царя. 3 дня не ел, не летал, дейт. Койчуга конду. Койчу деген пастух. Койчу.
тексте потом встретится это слово. Сел на пастуха. Кийинки сөздөрүбүз. Адилдик менен эл сураган. Адил деген справедливость, да? То есть царь правил справедливо народом. Суй салган түлкү ичиктер, красивые лисьи шубы. Жыйылган атлас шайы. Есть атлас, да, географический, есть атлас, ткань, материал, да? Жыйылган атлас шайы. Анина эми кошулдумбу? Полным-полно атласных шелковых тканей. Абдан күн коюп угабыз, көңүлүнө жактырган жок, не понравились, не по душе. Ордуңузду басар бала калсын, пусть останется наследник, дейт. Демек, ушул сөздөрдү колдонуп, биз жакшылап түшүнөбүз. Жок, жазбайбыз, муну жөн эле окуп түшүнөбүз азыр, Балдар абдан күн коюп угабыз, Башка каармандар дегенди билесиңерби? Это главные герои же персонажи, да, сказки. Каармандар. Сарыбай хан, койчунун айттыгы, койчу деген пастук деди. Койчу кийин хан болуп калат. Ошондой эле акылдуу кыз, девушка, да, акылдуу кыз, бул кедейдин кызы болот. Дочка бедняка. Акылдуу кыз кийин каныша болду. Өзүнүн акылы менен каныша болуп калат. Алдын ала айтып коеюн, Анда эмесе баштадык. Кандын казынасы. Казына дегенди түшүнөсүңөрбү? Казына деп орусча айтып коет, байлыктар турган жер, Бул жерде алтын, күмүш, абдан баалуу нерселер сакталат, Дүнүйө сакталат. Ошондой эле бул сүрөткө да көңүлүңөрдү бургула, балдар. Бул деген эстеп калгыла. Жыртык, жамаачулуу эски кийим. То есть это одежда, которую носили бедные люди, да? Жыртык, жамаачулуу эски кийим. Бул сөздү дагы китептен, жомоктон кездештиребиз. Эмесе, биринчи бөлүмдү тынч, азыр угабыз. Акылдуу кыз, биринчи бөлүм. Кан эмнеге ыйлады? Бир заманда Сарыбай деген адам 40 жыл хан болуптур. Күндөрдүн биринде элин чогултуп, 40 жыл хан болдум. Көрөр күнүмдү көрдүм, ичер суумду ичтим. Өлөрүм калды, өсөрүм калган жок. Менде аласаңар болсо айткыла, көзүмдүн тирүүсүндө берип кутулайын. Көзүм өткөндөн кийин баарыңар чогулуп, ичиңерден бирөөнү кан көтөрүп алгыла, деди эли. Жок, сиз өзүңүз коюп кетиңиз. Siz bizge 40 жыл хан болдуңуз. Sizin sözünüzdü uğabız, dешти Сарыбай хан. Жок, өлүүнүн көзүн тирүү сыйлабайт дептир. Мен өлгөндөн кийин сөзүм дагы өлөт, деди. Эл көнгөн жок. Канды өзүңүз көтөрүп кетсеңиз экен, деп чуулдап туруп алышты. Ошондо Сарыбай хан: менин 11 жыл жолдош болгон ак шуңкарым бар. Мен өлгөндөн кийин 3 күнгө чейин тамак жебей, канатын какпай жатат. 4-күнү элди жыйып, шуңкарга тамак берип, учурсаңар ал бирөөгө конот. Ошол адамды хандыкка көтөргүлө. Себеби менин артымда бала калган жок, деди. Арадан 2 күн өтпөй Сарыбай хан өлдү. Ак шуңкар айткандай 3 күнгө чейин жем жебей, канат какпай аза күтүп жатты. Эли чогулуп 4-күнү ак шуңкарга жем берип учурушту. Ак шуңкар элди айланып жүрүп акыры бир койчуга конду. Айрымдары койчуну кандыкка көтөрбөйбүз деп чыр кылышты. Айылдын аксакалдары Сарыбайдын тирүүсүндө убадабызды берип, айтканыңызды орундатабыз деп ишендиргенбиз. Ак шуңкар койчуга конду, койчуну кандыкка көтөрөбүз, дешти. Аксакалдардын сөзүн эл жактап, койчуну кандыкка көтөрүшүп, ак шуңкарды канга беришти. Койчу адилдик менен эл сураган түзүк хан болду. Колунда жок тембагал кишилерге мал бөлүп берип, казынадагы кийимдерди таратып берип турду. Бирок хан ар жума сайын казынага кирип ыйлап чыкчу. Эл мунун себебин түшүнө албай, бир күнү: ханым, казынага эмне үчүн кирип ыйлап жатасыз, деп сурап калышты. Ошондо хан: казынада көп дүйнө бар. Суй салган түлкү ичиктер,
жыйылган атлас шайы бар, алтын, күмүш бары бар. Ошонун ичинде менин койчу убагында кийген колго алгыс жыртык жамаачылуу эски кийимим да бар. Мен ошону көрүп ыйлап жүрөмүн, деди. Эли, баракелде хан. Али ошонуңузду унутпай жүргөнүңүзгө рахмат, дешти. Хан бир топ жылдарга чейин эл сурап турду, бирок аял алган жок. Байлардын, чоң хандардын кыздарын көңүлүнө жактырган жок. Эли ханга келип, сиздин бойдок жүргөнүңүз жакшы болбойт. Артыңызда, ордуңузда басар бала калсын. Бала калбаган Сарыбай ханды көрбөдүкпү, дешти. Хан бул сөзгө көнгөн жок. Эли да ага анын оюна көнгөн жок. Көрдүңөрбү, балдар? Демек, бул хан койчу хан болуп калып, Сарыбай хандын ак шуңкары койчунун башына келип конгондон кийин, ал аны койчуну хан шайлап алышыптыр. Ал абдан жакшы, адилеттүү хан болуптур, элдин баарына байлыктарын таратып берип, жакшы караптыр. Жок, угабыз. Бирок ал күнүгө кирип, казынага кирип ыйлап чыгат экен. Эмне үчүн ыйлап чыгат десе, ал айтат, менин бул эски жыртык жамаачылуу кийимимди көрүп ыйлап жатам. Демек, ал өзүнүн эски турмушун эстеп жүргөн акылдуу хан экен. Ошондуктан ал өзүнө акылдуу кызды издеп жатыптыр, үйлөнгөнгө. Башка байдын, хандардын кыздарын карабай коюптур. Көрдүңөрбү, биз дагы ушундай акылдуу жигиттер менен, акылдуу кыздар менен мамиле түзүшүбүз керек, Анда эмесе, экинчи бөлүмдү ачабыз. Баарыбыз китепти ачабыз. 13-бетте экинчи бөлүм, аялдын акылы, дагы кунт коюп угабыз. Ошондо хан айылындагы кыздарды чогултуп, 3 ооз табышмак айтты. Хан акылдуу кыз издеп жатат, ошон үчүн 3 табышмак айтып жатат, Көрдүңөрбү? Чтобы выбрать себе самую мудрую, самую умную девушку, 3 загадки загадал хан. Биринчиси, күн батыш менен күн чыгыштын ортосу нече күндүк жол? Так, кто не понял, открываем на странице 15, там слова перевода, да? Нече күндүк жол. Күн батыш, то есть от востока, от восхода до запада. Сколько дней? Вот такой вопрос, да? Сколько расстояние? За сколько дней можно от востока до заката? Биринчи табышмагы ушундай болду. Экинчи табышмагы, асман менен жердин ортосу нече күндүк жол? Мында карайбыз. Между небом и землей сколько дней дейт? Экинчи табышмагы болду. Үчүнчү табышмагы, калп менен чындын ортосу нече күндүк жол? Демек, калпты билесиңер, Калп деген эмне? Калп. Ложь же обман, Мени көрүп жатасыңарбы, балдар, түшүнүп жатасыңарбы? Калп менен чын. Ооба. Аман жакшы түшүнүп жатыптыр. Чындык деген между анимадагы чындык менен калптын ортосунда канча күн бар дейт, Демек, көрдүңөрбү, кандай логикалык табышмак берген, Ушундай табышмакты кыздарга берип айтат. 3 күн убакыт беремин дейт. Ошондо кыздар табышмакты табыш үчүн 3 күн мөөнөт бергенде, таба алышпай күндө кандын үйүнөн чубап кайтып жатышты. Күндө канга келишет, жообун таба алышпайт, Бир күнү талаадан отун алып жүргөн чортаман кедейдин чолок этек кызы, дочка бедняка, да? Чолок этек кызы ошол жерде кыздарды көрүп турган экен. Анан айтат, эжекелер, күндө 2 маал чубайсыңар,
Кайда барып жүрөсүңөр деп сурап калды. Кто не знает, там перевод есть. Эки мал чубайсыңар дегенде. Таптыңарбы? На 15-й странице. Күндө эки мал чубайсыңар. Кто нашел? Девочка обращается, да? Остальным, кто там ходит. Күндө эки мал чубайсыңар. Кто нашел? Посмотрите, күндө эки мал чубайсыңар. Таптыңарбы? Жок, эмени карагыла. Котормосу турат. 15-ci бетте, где словарная работа. Ага, таптыңар, Демек, эки жолу күндө келип жатасыңар, кайда барып атасыңар? Кимге эле барып атасыңар? Эмне эле жүрөсүңөр? Таптык, Эмне эле күндө барып жүрөсүңөр деп кыздардан сурайт, Анда кыздар айтат: ушундай бизге хан 3 табышмак берди эле. Ошону тапсак, анан кийин бизге бирибиз кимди тапса, акылдуу болсок, ошого үйлөнөт экен. А биз таппай жатабыз, дейт. Анда ал кыз айтат: эжекелер, мени дагы алып алгылачы кошо, мен дагы барайын, дейт. Анда бир кыз: бул байкуш дагы угуп калсын, деп кандын табышмагын айта кетти. 3 күн мөөнөт берди эле, 3-күнү бүттү. Таба албай бара жатабыз, деди. Кедейдин кызы: эжекелер, мен дагы силерге кошулуп барайынчы, деди. Кыздар кошуп ээришип алышты. Ошентип, бул кедейдин кызы, акылдуу кызы дагы кандын жанына барып калыптыр. Кан адаттагыдай эле кыздар келгенде карап туруп: табышмакты ким тапты? Деп сурайт. Анда кыздардын эч кимиси үн чыгарбастан турушту эле. Кедейдин чолок этек кызы тура калып: ханым, табышмагыңызды мен чечтим, дегенде хан: чечкениңди айтчы, дейт. Анда кыз айтат: күн чыгыш менен күн батыштын ортосу бир күндүк жол. Бир күндүк жол деген кандай түшүнөбүз? Күн чыгыш менен батыштын ортосу бир эле күндүк жол. Анткени, дейт, күн эртең менен чыгып, кечинде батат. Конуп түнөп жүргөн күндү көрбөдүм. Бул жерде дагы турат: конуп түнөп жүргөн күндү көрбөдүм деген жерде котормосу турат. Конуп түнөп жүргөн күндү көрбөдүм. Таптыңарбы? Демек, күн чыгыш менен күн батыштын ортосу бир эле күндүк жол. Ооба, Демек, бир эле күндүн ичинде эртең менен чыгат, анан кечинде кайра батат, Ортосунда туруп калган күндү көрбөдүм, деп кыз акылдуулук менен жооп бериптир. Анан экинчи табышмагын айтат: асман менен жердин ортосу каш менен кабактын ортосундай, дейт. Муну дагы карагыла котормосун. Анткени кашыңызды көтөрүп, өйдө карасаңыз, асман, кабагыңызды түшүрүп, ылдый карасаңыз, жер көрүнөт, деди. Таптыңарбы? Каш менен кабактын ортосундай. Ооба, таптык, Султан. Демек, между небом и землей каш менен кабактын ортосундай. Если смотришь вниз, землю увидишь. Если увидишь вверх, небо увидишь, дегендей. Между бровями и глазницей. Көрдүңөрбү, кандай акылдуу кыз, Ал эми 3-чү табышмагыңыз: калп менен чыңдын ортосу 4 гана эли. 4 гана эли деген бул 4 пальца. Эмне үчүн 4 пальца? Кулак менен укса калп, көз менен көрсө чың. Кулак менен көздүн ортосунда 4 эли ырактык бар, деди. Түшүнүңөрбү? Демек, эгерде көзүң менен көрүп турсаң, бул чын экен, Жок, жазбайсың, угасың. Эгерде кулагың менен уксаң, ал калп болуп калышы мүмкүн, бирөө ушактап айтып коюшу мүмкүн, бирөө атайлап калп айтышы мүмкүн. Ошондуктан моундай 4 колуңарды, 4 манжаңарды койсоңор, 4 эли дейт, манжаңарды койсоңор, между глазами и
ухом, да, одним ухом или ушами, ухом, всего 4 пальца. Демек ошондо айтат, калп менен көрсөң, калп уксаң, калп болот, эгерде көрсөң, чын болот. Көрдүңөр, кандай акылдуу кыз, деп айтыптыр. Кан табышмакты таптырып жиберип, эми дагы бир табышмак айтайын. Дагы бир ооз табышмак айтайын. Ошол табышмакты тапкан кызды алам деп айтат экен. Демек, дагы андан ары билгиси келип атат, акылдуу кыздарды. Дагы барбы акылдуу кыздар деп билгиси келип атат. Кандай айтат? Кордук деген эмне? Посмотрим перевод. Кордук деген эмне дейт? Кан сурап атат, кордук. Таптыңарбы? Кордук. Таптыңарбы? Балдар угуп жатасыңар, ооба, таптык, Кордук деген эмне дейт? Жакшы. Муңдук деген эмне дейт? Ошонун жанында эле турат. Рядом прям. Муңдук деген эмне дейт? Анан жардык деген эмне дейт? Тапты Султан. Жардык, кордук деген эмне, муңдук деген эмне, жардык деген эмне деген дагы 3 табышмак берип жатат. Көрдүңөрбү? А биз ушуну таба алабызбы? Эмне? Кордук деген эмне? Түшүнөбүзбү? Муңдук деген эмне? Түшүнөбүзбү? Что такое оскорбление, что такое горе дегенди биз айтып бере алабызбы? Жардык дегенди, зар болгон дегенди түшүнө алабызбы? Ошондо дагы 3 күн убакыт берет, мөөнөт берет. Кыздар үйлөрүнө барып, кайрадан күндө 2 маал келип, бири да табышмакты чече албай, убара болуп кайтып жатышты. Күндө келишет, кайрадан таба алышпайт. 3-чү күнү кан таба албагандары үчүн кыздардын башын алмакчы болот. Башын алмакчы деген эмнени билдирет экен? Кыздарды өлтүрөйүн дейт, башын алмакчы болот. Ошондо мурунку табышмакты тапкан кедейдин кызы туруп, ханым, сөзүңүзгө кулдук, табышмагыңызды таба албай калган үчүн кыздарда эч айып жок. Баарыбыздын башыбызды алганы жатасыз. Ичибизден бирөө таап кетсе, бардык кыздар ажалдан калганы турат. Бирок ал кызды сиз чаңганы турасыз, деди. Таба албай калса, кыздарды өлтүрөм деп атат, хан. Сиз акылсыз экенсиңер деп. Ошондо кыз айтат, акылдуу кыз айтат, эгерде бирөө тапса, сиз аны вы отвергаете эту девушку, уже первый раз отвергли дейт. Анда кандай айтат? Жок, сөзүм эки эмес, табышмакты туура тапкан кызды алам деди. Анда чолок этет кыз. Эмесе мен таптым деп чече баштады. Кыз айтат. Кордук деген оору болот. Значит, что такое кор болгон? Оскорбиться, когда человек больной, никто даже не подходит, да? Сам со своей болезнью останется. Муңдук деген өлүм болот. Муң деген горе, это значит, когда у человека кто-то умирает, значит, это горе, дейт. А жардык деген жокчулук. То есть это синонимы. Жардык. Это что? Значит, нужда. Жардык деген нужда, да? Когда ничего нету. У человека ничего нету, значит, это нужда. Дегенде, кан кыздарды табышмак тапканына ыраазы болуп, ал кызды жанына калтырып, калган кыздарды үйлөрүнө жиберди. Кыздар сүйүнүшүп, ажалдан калдык деп үйлөрүнө кайтышты. Кан кедейдин кызын жакшы кийиндирип, нике кыйдырып, аялдыкка алып, эми дейт, ургачы болсоң дагы акылдуу экенсиң, башка бирөөгө акылдуу экенсиң, бирок башка бирөөгө акыл үйрөттү. Акыл үйрөтүп койсоң, анда экөөбүз эрди катын болбой калабыз дейт. Демек, хан айтат, сен акылдуу экенсиң, бирок эч кимге башка бирөөгө акыл айтпа дейт. То есть хан запретил, да, помогать своей мудростью вот жене. Женился и запретил. Если ты кому-то будешь помогать, я с тобой расстанусь деп айтыптыр. Демек, балдар, үй иши түшүндүкпү? Түшүнбөсөңөр WhatsApp'тан сурасаңар болот. Үй иши ушул 13-чү, 14-чү, 15-чи бетти дагы бир жолу кайра окуп чыгасыңар. Анан 16-чы бетти өзүңөр өз алдынча самостоятельно прочитайте. Вот последний отрывок, 3 на 16 странице.
Акылдуу кыз жомогуна карата сүрөт тартып жөнөткүлө. Вот как вы поняли, через свои рисунки отправляйте, хорошо? А ким окуса анда жакшынакай татынакай кылып сүрөтүңөрдү тартып, анан жөнөткүлө. Түшүндүңөрбү тапшырманы? Жакшы. Анда эмесе убактыбыз бүттү. Саламатта жакшы калгыла. Балдар, түшүндүңөр, тапшырманы жакшылап сүрөт менен тартып жөнөткүлө. Ага чейин адабияттан тапшырма